7. bölüm. Sarsanаны жеңген үміт. Жақшы күн келатқанын күтіңіз. Сарсана, депрессия, дүйнөнү каптаган түйшүк. Андан ар ким жапа чегүүсү мүмкүн. Сарсанаадан ар кандай жаштагы 350 миллион адам жапа чегип жаткандыгын каттоолор тактаган. Майыптыкка алып баруучу негизги оорулардын тизмесинде сарсанада маанилүү орунду ээлейт. Сарсананын өнүгүүсүнүн мыйзам ченемдүүлүгүн изилдегендер келечекте сарсанаадан кыйналгандардын саны өсө берерин алдын ала айтышат. Ден соолукту сактоонун дүйнөлүк уюму сарсананы манталдуу жалпы бузулуу катары сүрөттөшөт. Көңүлдүн чөгүп, жашоого кызыгы жоголуп, же бир нерселерден ырахат алууга шыксыз болуп калуу, өзүн күнөөлүү сезүү, өзүн өзү төмөн баалоо, уйку менен табиттин бузулуусу, чарчаңкы сезим жана бир нерсеге оюн топтой албоо менен мүнөздөлөт. Эң эле жаманы сарсана адамды өзүн өлтүрүүгө алып келүүсү мүмкүн. Эсеп боюнча ар бир жылы сарсананын айынан 1 миллиондун тегерегиндеги адам өзүн өлтүрүшөт. Атайлаштырылып түзүлгөн тартиптер жана пайдалуу ыкмалар бул оорудан жапа чеккендердин жашоосун өзгөртөрүн билгендиктен сарсананын жайылган өлчөмүнөн тынчсыздангандык күчөйт. Бактылуу болуу жашоо деңгээлинин жогору болгонунда эмес. 89 000 киши менен илимий изилдөөнүн чегинде маектешүүнүн негизиндеги тыянак кирешеси жогору болгон мамлекеттердин элинин 15%, ага салыштырганда төмөн. Орто кирешелүү өлкө элинин 11% өзүнүн жашоосунда сарсанаадан жапа чегишкен. Ал эми 5,5% эли акыркы жылы сарсанаага жолуккан. Биз көргөндөй, акча көңүл калуунун, чөгүүнүн жана кайдыгерликтин түйшүгүн чече албайт. Ошол эле изилдөөлөр аял кишилер сарсанаадан эркектерге караганда 2 эсе көп кыйналаарын, ал оорунун пайда болуу себеби болуп, алар күйөөлөрүнөн ажырашуудан же чогуу эле жашашып бирок ортодогу мамилелердин үзүлгөндүгүнөн жоготуу болуп эсептелет. Сарсанаадан пайда болуусу ар кайсы адамдардын жашоосунда ар кандай болуп айырмаланат. Кээ биринде сарсана генетикалык түйшүктөн мээдеги химиялык заттардын тең салмактуулугуна тийгизген таасиринен пайда болот. Башкаларда болсо жакын адамынын кайтыш болуусу, жумушунан ажырап калуу, жубайы менен ажырашуу же жашоодогу оор акыбалдар ал ооруну пайда кылат. Көп учурларда сарсана химикалык заттарынын тең салмактуулугу бузулгандыгынан жана аны пайда кылуучу акыбалдардын таасиринен өнүгөт. Бирок мээдеги химикалык түйшүктөрдөн же бирөөнү, же бир нерсени жоготкондуктан келген жан дүйнөдөгү оорудан болобу, баары бир сарсана адамга зыян алып келет жана аны менен күрөшүү керек. Олуттуу түйшүк. Сарсана адамга абдан олуттуу жоготууларды алып келип, зыянын тийгизиши мүмкүн. Миллиондогон адамдар көңүл чөккөндүктүн жана үмүтсүздүктүн караңгылыгында жашап, өздөрүн жетишсиз, толук эмес сезип жана эч нерсеге жарабайм деген ойлор менен сезимден кыйналып келишет. Сарсананын деңгээлдерди болгону менен биз баардыгыбыз ал оорудан жеңил түрдө жапа чегип жашайбыз. 100 аял кишинин 22-си өзүнүн жашоосунда бир же бир нече жолу терең сарсанаага кабылышат.
Erkeklerin жашоосунда мындан жакшыраак. 100 erkektin içinen 13'ü en ele az degende жашоосунда bir жолу сарсанаанын bir türü менен кездешет. 10 жаштан кичине балдардын жашоосунда да сарсанаа пайда болуп, өнүгүүсү мүмкүн. Бирок балдар чоңоюп, тукум улоого шыктуу болгонго чейин алардын генетикалык айырмасы байкалбайт. Аял кишинин айызы такыр токтолгондон кийин алар сарсанаадан азыраак жапа чегери байкалган. Эркектерге караганда аял кишинин кайгы капага сиңген сарсанааны жеңип кабыл алуусу көптөгөн себептер менен көрсөткүчтөргө байланыштуу. Аялдар эркекке караганда 4 эсе жогору мезгил менен эффектүү сарсанаага чалдыгууга жакын. Сарсанаанын бул түрү кышында күндүн жарыгы кыска тийген аймактарда кездешет. Адамдар эртең менен ойгонуп жумушка караңгыда жөнөшөт да, үйүнө кайра караңгыда кайтып келишет да, күндүн жарыгын жетишерлүү кабыл алышпайт. Сарсанаанын пайда болуусунун дагы бир көрсөткүч себеби бар. Ал тукум улоого шыктуу болуп калганда, денедеги гормондордун өйдө төмөн болуусу. Андай өйдө төмөн болуу мээдеги нейротрансмиттерге күчтүү таасир этүүгө шыктуу. Көп учурда ар кандай маданиятта аял кишилер эл арасында эркек менен тең укуктуу эмес. Ал дагы сарсанаанын пайда болуусуна себеп болуп саналат. Аялдарга карата коюлган талап бала төрөп жана алардын төрөлүшүн башкаруу. Үй бүлөдө аларга тең эмес, көп жоопкерчиликти мойнуна жүктөлгөндүгүн билдирет. Бойго бүтпөй же бойдон түшүп калууну аял киши өзүнүн ишин жакшы аткарбай жаткандыгына карашат. Андан дагы сезимтал аялдардын жашоосунда алар ичип жаткан контрацептивдер да сарсанаанын өнүгүүсүнүн себеби боло алат. Гормондорго байланыштуу көрсөткүчтөр жана себептер аялга ай сайын таасир этип, же төрөттөн кийин аны сарсанаага алып келүүсү мүмкүн. Анын себептери жана маселелери кандай гана болбосун, сарсанаадан жапа чеккен аялдар олуттуу жана алар татыктуу болушкан камкор мамилеге муктаж. Сарсанаанын белгилери ар кайсы адамга ар кандай. Андан жапа чеккендердин арыздарынын жалпысы мындай. Дайыма өзүн чарчаңкы сезишет жана күч кубаты түгөнө берет. Сарсанаага чалдыккан адамдар ойлорун топтоо шыгынан ажырап жана чечимсиз болуп калышат. Өзүн күнөөкөр сезүү жана өзүнүн баркы менен баасын түшүнбөө жан дүйнөдө жумалап ал эмес айлап жашайт. Кээ бир адамдардын уйкусу качса, башкалары керектүү мөөнөттөн ашыкча укташат. Көптөр абдан эрте ойгоно баштайт. Сарсанаадан жапа чеккендердин күнүмдүк тиричиликке кызыгуусу жоголот. Алардын башында өзүн өзү өлтүрүү тууралуу ойлор каптап алып кетпейт. Анын айынан тамактануудагы өзгөрүүлөр же дене салмагынын жогорулашына же болбосо төмөндөсүнө алып келет. Айына дене салмактын 5% кошулуп, же болбосо азаят. Сарсанаага терең чөгүп кеткендердин табити качып, такыр эле тамактануудан баш тартышат. Жана бир нерселерден, ошондой эле анын айланасындагы адамдар менен болгон мамилелерден ырахат албай, канагаттанбай калат. Сарсанаадан келген күчтүү зыян жана жан дүйнөнүн тереңиндеги бузулуулар, денелик, мисалы шекер диабети жана сарык сыяктуу эле оору экендигин менен коом макул болушу керек. Өзүңдү өзүң карманбайсыңбы деген, же болбосо өзүңдү башкарбайсыңбы деген корс сөздөр аны айткан адамдын ал оору тууралуу түшүнүгү жок, билимсиз экендигинин көрсөтүп тургандыгы ушунчалык кайгылуу. Андай сөздөр жүрөктү ушунчалык ого бетер жанчып, сарсанааны күчөтөт. Сарсанааны дарылоо.
Сары санаадан күчтүү кыйналган адам өзгөчө жардамга муктаж. Жардам бере калам деген бирок билимсиз адамдардын жардамы чын жүрөктөн болсо дагы зыян алып келүүсү мүмкүн. Биздин күндө сары санаанын күчтүү түрүн дарылоо үчүн көптөгөн жолдор бар. Бирок биринчисинен сары санаадан кыйналып жаткан адам бул оору тууралуу жакшы кабары бар жана адис доктурга жардам сурап кайрылуусу керек. Оорукчандын абалын жакшылап текшерүү, ага керектүү дарылоо программасын аныктайт. Дарылоо программасы өзүнө кеңештер менен дарылоо үчүн дагы башка ыкмаларды колдонууну, мисалы жүрүш турушу, когнитивдүү дарылоону камтыйт. Көп учурларда оорукчандар дарыны көптөгөн айлар бою ичүүсү керек болот. Ал эми кээ бир учурларда дарылоону дагы кайталоо зарылчылыгы пайда болот. Бирок эркектер менен аял кишилерде кездешкен сары санаанын жеңил түрүн жөн гана дене машыгуунун жардамы менен жок кылып койсо болот. Гарварддагы медициналык мектеп 1981 жылдан бери жүргүзгөн изилдөөлөрүнүн жыйынтыгында үзгүлтүксүз дене машыгуулары сары санаанын жеңил жана орточолоп калган деңгээлинен жапа чеккен адамдардын көңүлүн көтөрүп, жана ошондой эле сары санаанын күчтүү түрүн дарылоодо жардам берерин басып чыгарышкан. Алардын басмасында буларды жазышкан. Сары санаадан жапа чеккендерден 156 адамга дене машыгуу аэробика программасына катышуусу талап кылынган же селективдүү ингибаторлорду серотонинди өзгөртүү үчүн сары санааны басуучу дарылар, антидепрессант сунуштат. Же болбосо кээ бир учурда машыгуу менен дарыны да сунушташкан. 16 жумада оорукчандардын баардык 3 топтогу 60-70%-ында сары санаанын күчтүү түрү жок болуп жеңилдеген. 2005 жылы басылып чыккан изилдөөлөрдүн жыйынтыгында жумасына 5 жолу 35 мүнөттөн же 60 мүнөттөн 3 жолу тез басуу сары санаанын жеңил же ортолоп калган деңгээлин жеңилдетет. Эгерде сиздин көңүлүңүз бузулуп же чөгүп баратканын сезсеңиз, таза абага чыгып сейилдеп келиңиз. Жараткан Кудайыбыздын жакшылыктарын ойлоп жана терең дем алыңыз. Аны сиздин ойлоруңузду жакшы ойлор менен толтурсун деп сураныңыз. Сары санаа менен күрөшүүдө дагы бир маанилүү көрсөткүч жана себеп бул тамактануу болуп эсептелет. Тамактануудагы азыктардын түрлөрү менен айкалышкан алмаштыруу кандайдыр бир деңгээлде ооруну жеңилдетет. Мэйо клиникасынын тактоолоруна караганда, кээ бир азыктар сары санааны тереңдетип жиберүүсү мүмкүн экендигин аныкташкан. Мурдагы кээ бир изилдөөлөр кээ бир тамактануу түрлөрү адамдын сары санаага батуусуна себеп болот. Великобританиядагы изилдөөчүлөр орто жаштагы 3000 кеңсе жумушчулардын тамактануудагы азыктарынын сары санаа менен болгон байланышын 5 жылдан ашыкча изилдеп чыгышкан. Өздөрүнүн тамактануусунда эт азыктарын, шоколад, таттууларды, куурулган азыктар менен раффинирленген дан азыктарын, ошондой эле майлуу сүт азыктарын көп колдонгондору сары санаага көп батаары байкалган. Башкача айтканда, тамактанууда өсүмдүк азыктарын көбүрөөк колдонуу мээ менен дененин иштөөсүнө жакшы таасир тийгизет. Бирок бизди туура түшүнүңүз. Сиз күнүнө сабиз жей берсеңиз, дайыма бактылуу болуп ырдап жүрөсүңөр дебейбиз. Сары санаа татаал оору. Бирок ошол эле учурда ден соолукка пайдалуу тамактануу аны дарылоо программасынын бир бөлүгү болуп, ооруну дарылоого жардам берет. Жашоо ыңгайы менен байланыштуу төмөндөгү адаттар ооруну дарылоодо же анын алдын алууда жакшы жыйынтыктарды берет. Ден соолукка пайдалуу азыктар менен тамактаныңыз. Сиздин тамактанууңуз
өсүмдүк азыктарынан турган жакшы тең салмактуу болсун. Uyku менен эс алууга жетиштүү убакыт бөлүңүз. Таза абада үзгүлтүксүз дене машыгууларын кылыңыз. Үй бүлөңүз жана досторуңуз менен жакшы мамиледе болуңуз. Бизди сүйгөн асмандагы жараткан атабыздын күчү менен ырайымына ишениңиз. Өзүңүздүн ойлоруңузду жакшы мүмкүнчүлүктөргө жана жакшылыктарга буруңуз. Эгерде сиз өзүңүздүн жашооңузда көптөн бери болгон сарсананы белгилерин байкай баштасаңыз, анда адиске кайрылып жана ал сизге сунуштаган дарылануу программасын карманыңыз. Сарсанага каршы уу болуп, башка адамдын колдоо кубаты эсептелет. Сүйүүгө толгон жылуу мамилелер, жакын достук жана үй бүлөнүн бекемдиги абдан чоң мааниге ээ. Эгер сиз өзүңүздү турмушуңуздун ташы алдында басылгандай сезип жатсаңыз, анда сиз ишене алган бирөө менен бөлүшүңүз. Ал жүктү сиз жалгыз көтөрбөшүңүз керек. Биздин турмуш жүгүбүздү Ыйса Машаяк Теңирибиз өзү ага жүктөөнү сунуш кылат. Ал мындай дейт: чарчап чалыккандар жана түйшүк тарткандар, баарыңар мага келгиле. Мен силерге тынчтык берем. Кудайыбыздын ыйык сөзү Матайдын жакшы кабары. Сарсана менен күрөшүүдө жараткан Кудайыбыз менен руханий, терең мамилелешүү менен бирге бизди чыңап, кабаттырланууга алып келген ар кандай акыбалдарга туура мамиле кылуу маанилүү. Мурунку бөлүмдө башынан жан дүйнөсүнүн кыйынчылыгын өткөргөн пайгамбар тууралуу жазганбыз. Келгиле, анын окуясы бизди эмнеге үйрөтөрүн кайрадан карап чыгабыз. Ильяс пайгамбар Кармил тоосунда бутпарастардын кудайы болгон Баалга каршы турганда, анын ар бир күнү кайгы кападан чыңалууга толгон эле. 3,5 жыл бою жамгыр жааган эмес. Дан азыктары өсүп чыкпагандыктан ал жерди ачарчылык каптай баштаган. Ошондо Ильяс сыйынууда салгылашуу жарыялаган. Эгерде асмандагы жаратуучу Кудай чын эле баарынан улуу жана кудуреттүү Кудай болсо, анда ал биздин жерге жамгыр жаадырсын. Ал эми Баал күчтүүрөөк болсо, анда ал өзүнүн пайгамбарларынын сыйынууларына жооп берсин. Анткени Баалдын пайгамбарларынын сөздөрүнө караганда ошондой деп жатышат. Кадимкидей басым жана чыңалуу пайда болуп күчөй баштады. Баалдын пайгамбарлары өздөрүнүн маанисиз сыйынууларын сүйлөнүп жатышты. Бирок эч нерсе өзгөргөн жок. Ошондо Ильяс пайгамбар асманды карап туруп, кайрылганда, ошол замат жерге жамгыр жааган. Керемет болду. Жана аны көрүп пайгамбар ушунчалык таңыркаган. Бирок ошол окуядан алган кубатты тоонун башынан качып барганда кайдыгерлик менен алмашып калган. Ахаб падышанын жубайы Изабель Ильясты өлтүрүү мүмкүнчүлүгүн издей баштаган. Кудайыбыздын чарчаган пайгамбары кутулуу үчүн чуркап качкан. Бирок канчалык алыс качкан сайын ал ушунчалык көп кыйнала баштаган. Анын жанын муңаюу менен көңүлүнүн чөккөнү каптай баштаган. Өзүнүн ойлорунда ал чаташып жана эмне кыларын билбей жашаганды каалабай калган. Кудайыбыздын ыйык сөзү бизге бул тууралуу мындай дейт: өзү бир күн жол жүрүп, чөлгө келип, бир бадалдын түбүнө отуруп, өзүнө өлүм сурап, Теңир, эми жетишет, жанымды ал, анткени мен аталарымдан артык эмесмин деди.
Кудайыбыздын ыйык сөзү 1-Падышалар китеби. Ильяс сарсанага ушунчалык баткандыктан жашоону да каалабай калган. Бул үзүндүнү түшүндүрүп жатып, бир машаякчы жазуучу Элена Уайт мындай деген: биздин ар бирибиздин өмүрүбүздө көңүл чөктүрүп кыйнаган жана толугу менен кайдыгер кылуучу учурлар келет. Ошондой эле азап кайгылар жашообузду каптап, жан дүйнөбүздү талкалаган күндөр да келет. Ошондо өлүм баарынан кутулуунун бирден бир жолу болуп көрүнө баштайт. Ошол маалда өзүнүн жердеги балдарына жакшылыгын бере турган Кудай кайрымдуу экенине ишенүү кыйын. Так ошондой убактарда көптөгөн адамдар Кудайга ишенип, андан үмүттөнүүдөн баш тартышат. Ар кандай шектерге берилишип, ишенбестиктин чынжырлары аларды муунта баштайт. Эгерде ошондой маалда түбөлүктүү көрүнгөн тоолордон да бекем жана түбөлүк болгон Кудайыбыздын бизди куткарууга аракет кылып жетелеп бара жаткан жолу менен максатын көрүп түшүнө алсак, жана жардамчы ыйык периштелердин бизди бекемдөө үчүн колунан келгенин кылып жаткандарын көрө алсак, анда биздин тайбагатыбыздын ишеним менен күч кубат каптайт эле. Жашообуздун ушундай татаал маалында жараткан Кудайыбыз Ильяска нан менен сууну берген. Жана ал аны менен экендигин билдирип, кубат берип, уктап эс алууга мүмкүнчүлүк берген. Акыры Ильяс жан дүйнөсүндөгү караңгы камактан чыгып, күн нуруна жана жанында Теңирдин бар болгонуна кайрадан кубанган. Ильястын окуясында эле көп учурдарда биз ошондой окуяларга туш болобуз. Ар бир адам жашоосунун кыйын жана татаал абалдарында сарсанага туш болот. Ошондой учурларда биз жараткан Кудайыбыздын жардамына үмүттөнсөк болот. Көңүлдүү шайыр үн менен. Келиңиз эми, бул бөлүмдү көңүлдүү шайыр үн менен бүтүрөбүз. Бул китепти жазгандардын биринин кесиптеши Синтия, башкача ысым менен аталган аял киши, узак убакыт башынан күчтүү сарсананы өткөргөн. Бирок ушул китепке жазылган кээ бир сунуштар менен кеңештерди колдонуп, ал өзүн камакта кармап турган кайдыгерликтен бошонуп чыккан. Ал мындай кеңештерди берет: эгерде сиз көп убакыт бою сарсанаадан чыга албай кыйналып жатсаңыз, башка адамдардан жардам сураңыз. Алардын жардамы сизди каптап турган караңгынын дубалдарын талкалаганга жана сиздин сакайып кетүүңүз үчүн жашоо ыңгайсыздыгын өзгөртүүгө шарт түзөт. Билим жана тажрыйба деңгээли жогорку адис доктурду табыңыз. Өзүңүздүн түшүүңүздү башка адам менен бөлүшүп, жана аны сиз үчүн сыйынуусун өтүнүңүз. Эгерде сиз дайыма эле сарсанаа менен күрөшүп келе жатсаңыз, өзүңүздү Кудайыбыздын ыйык сөзү менен сугарыңыз деп Синтия кеңеш берет. Ал ыйык китептеги аяттарды окуп, жана сизди кубанычка алып келгендерин жаттап алыңыз. Мисалы, Неемия пайгамбардын китеби 8-бөлүм 10-аят, Дөөт пайгамбардын забурлары 34-бөлүм 40-бөлүм 66-бөлүмдөр жана элчи Павлдын Филипптерге жазган каттын окуп, кээ бир аяттарын жаттап алыңыз. Кубанычтуу сезимдериңизди каттай турган дептер ачып алыңыз. Ар кечте уктаардын алдында алардын бешөө үчүн жараткан Кудайыбызга ыраазычылык билдириңиз. Өзүңүздүн акылыңызды жакшы ойлор менен азыктандырып толтуруңуз. Кудайыбыздын ыйык сөзүндөгү кубаныч, шаттануу, кубануу жана Кудайыбызды алкыштап, даңктоо тууралуу айтылган үзүндүлөрдү белгилеп алыңыз. Жана ар күнү ошол сөздөрдүн сиздин жашооңузда орундалуусу үчүн
Кудайыбыздан суранып сыйыныңыз. Акыры Синтия пайгамбар акындын сөздөрүн кайталаганды жакшы көрөт. Анткени сен, Кудайым, жардам берүүчүсүңсүң. Мен сенин канатыңдын далдасында шаттанам. Кудайыбыздын ыйык сөзү Дөө пайгамбардын забурлары. Мына, бул түбөлүктүү чындыкты эстеп алыңыз. Акыл, аң сезимиңиз, сиздин көңүлүңүз бурулган нерселерге окшошо баштайт. Менин иштөө мыйзамы ушундай. Башкача айтканда, кимди жана эмнени карай берсең, ошого окшошо баштайсың. Өзүңүздүн акылыңызды жакшы ойлор менен толтуруңуз. Кудайыбыздын ыйык сөздөрү тууралуу ой жүгүртүңүз. Анын анттары менен ал берген сөздөрдүн өмүрүңүздө орундалуусу үчүн сыйынып сураныңыз. Анткени ал сөздөр сиз үчүн айтылган жана берилген. Ыйса Машаяк Теңирибиз бул дүйнөгө жараткандан келген жарык экенине жана сиздин жан дүйнөңүздөгү караңгылыкты жарык кыларына ишениңиз. Сизди ишендирүүгө аракет кылган душмандын, шайтандын жалганын укпаңыз. Сиз Кудайыбыздын эң кымбат баласысыз. Сиз ал үчүн өзүңүз элестет алгандан да кымбатсыз. Жараткандын көзүндө канчалык кымбат экендигиңизди жана анын сүйүүсүн түшүнүү бизге руханий өскөнгө чоң жардамын берет.